Assalamu алейкум. Бүгүнкү сүйлөшүүбүз бүгүн жогорку кеңеште комитетте каралган оңурлуу унааларга япошка каршы чыгып келсе МВД буга чейин эми бүгүн Кыргызстандагы оңурлуу таксилерди иштетпөөгө, алар кичинекей нанын таап жеп ошо менен үй бүлөсүн багып оокат кылып келсе, ошол нерсени жоготобуз деп булар каршы чыгып бүгүн башташты. Оңурлуу унаалар такси кызматында иштебеш керек деген демилгени көтөрүп жатышат. Ошону тез аранын ичинде жогорку кеңеш кабыл алып бергиле деп суранып жатышат. Туура, балким кандайдыр бир себептер бар оңурлуу унаалар иштебешине, бирок ал тээди ар жакта бир 30-40, 50 катарда турат да, рулдун оң жагында болуусу. Эң биринчи катасы МВДнын бул ичиндеги коррупцияны айтпайт булар. Ошол нерсени жоюш керек. Өздөрүнүн задачасын, функциональный обязанности булар так аткарыш керек. Жок дегенде 50%-дан жогорураак иш ордуна жылыш үчүн булар ал нерсени жасашпайт. Мисал эле келтирип берейин. Мына мен 2 же 3 жыл мурун болгон бул нерсе. Ысык Көлдө Төп райондо знактар жок боюнча, разметкалар жок боюнча, жанакындай кооптуу, опасный повороттор жок бар жерлерде знактардын жоктугу боюнча канча унаалар келатып билбейт ал жерди. Өзгөчө кышында гололедто кирип кетет, ямалар боюнча. Кичинекей эле мисал, Төп районунда кичинекей жерди айтып атам. Ошол жактагы знактар мына эмгидегиге чейин жок. Кечээ эле күнү мен Ысык Көлгө барып келдим, ошол тууралуу дагы кайрылуу кылдым аларга. Эми көрдүңүздөр, биякта коррупция биринчи. Ошол МВДнын ичиндеги айдоочулук күбөлүктөр саткандар боюнча жолдун талапка жооп бербешиги, знактардын жоктугу, анан кайдагы безопасность, анан каяктагы оңурлуу айтып атышат азыр эми. Ошол эле МВДга суроо, силер ошол Бишкекти алып көргүлө. Бишкекте таксилер өтө көп. Мен Байын жүрөк унамды бир жерге токтотуп, такси менен жүрүп калдым. Такси чакырсам, арасынан аз эле унаалар сол рулду келип атышты, бирок билбейм, бир 5 машина чакырсам, 4-өө оң рулду келип атты. Эми элестетип көргүлө, азыр эми Бишкек шаарына эле алып көргүлө. Яндексти дагы Намба такси, Жорго такси, бүт эле оңурлуу унаалар аябай көп. Алардын үй бүлөсүн ким багат? Бишкек Талас, Бишкек Ош, Бишкек Нарын жолдорунда өткөндө Некрасова, Ош базарынын үстүндөгү Некрасова Токтогула кесилишине барып келдим. Ал видеолор тартылган, болгондо кол жетпей, убакыт жетпей чыгара элекмин. Ал жерде 80%, 90% унаалар оңурлуу экен. Токтогулга каттаган унааларды көргүлө. Батыш автобекетине барып көргүлө. Ал жактагы каттаган унаалар бүт, Таласка каттагандар бүт стептер оңурлуу унаалар. Бирок аларды бир тартипке салса болот да. Мисал үчүн Грузиянын мисалында көп жолу айтып келем. Алар ушундай автокырсыктарын азайтуу максатында камералар коюшкан. Бирок ал жакшы башында элдер баш ийип, андан кийин камера бар жерде акырын айдап, камера жок жерде кат айдашкан. Ошол себептен алар могу расстояние болсо, ошол жерге бир камераны коет, точка А, мисалы Бишкек, точка Б, мисал үчүн Ош. Бул жактан чыккан такси камерага түшөт, кетет, бир канча саатта келиш керек ушул жерде. Бирок эртерээк келип калса, бул камеранын өткөндөн кийин бул камера фиксация кылат. Сен монча саатта келип калдың, мыйламыкты ашырып айдадың деп штраф жазылат ар бир минутасына. Ошол сыяктуу бизге Кыргызстанга жасап койсо болбойбу? Ушундай жолдор менен, мындай өнүгүү, өсүү жолдор менен биз кандайдыр бир маселелер болсо чечсек болбойбу? Сөзсүз эле кесип салыш керек, жоготуп салыш керек. Анда мына МВД коррумпированный мекеме, орган. Анда коррупция деп туруп силерди алып салат, так эле Кыргызстанга керек эмес МВД деп. Ошол сыяктуу эле болуп койбойбу? Силер азыр кыргызстандыктардан оңурлуу унааларды алып сала турган болсоңор,
бул ошол эле сыяктуу МВДны Кыргызстандан кесип кыркып жок кылып салганга барабар. Муну силер билбей жатасыңар. Оңурлуу унааларды жаап таксиге чыгарбайм десеңер, эртең мына ак үйдүн астына канча адамдар чыгат көрөсүңөр. Бул билине эле турган нерсе. Мына 2015-жылы биринчи попытка болду оңурлуу унаалар таксиден кеч керек деп. 2020-жылга чейин жылдырылды. 2020-жылы көзүңөр жетти, бул нерсе ишке ашпайт экен. 2025-ке жылдырдыңар. 2025-тен 2030-га жылат. Бирок эмнегедир МВД бул нерсени лоббировать этип, ушул нерсеге байлап, ушул нерсени эле күнөөнүн баарын эле ошо оңурлууга такап койгону бул туура эмес. Биринчи өзүңөрдөн башташыңар керек. Өзүңөрдүн ичиңердеги коррупцияны жок кылышыңар керек. Мына өткөндө биз МВДнын кызматкерлери тосуп 1,5 миң сом сураганда, биз 1,5 миң сом берип койсок, ал камалып кетмек. Биз берген жокпуз. Бирок ошол боюнча иш эмне болду? Азыркыга чейин жок. Анын результаты, ал жөнүндө айткан жоксуңар. Иш жүрүп атат деп койдуңар, бирок результат жок. Ошол эле мына знактар боюнча факты менен менде азыр видео бар. Жакын күндөрү чыгарам. Анан сразу эле оңурлуу унаалар деп, бул менимче бул бир сырттан келген, бир жактан келген бул маалымат, бир жактан келген бул лоббирование. Бизди эмне Өзбекстан кыласыңарбы? Өзбекстанда мына өзүнүн унаасы чыгарган заводу бар. Ошолор дагы айтса мейли дейт элек. Бирок Кыргызстанда туруп, Кыргызстанда бизде унаа чыгарган завод жок болсо, силер кимдин кызыкчылыгын коргоп атасыңар? Кимдин лоббисин түртүп атасыңар? Ушул эле Таможен союзунун ичиндеги бир мамлекеттин балким заводдорунун мунааларын бизге алып келип, ошолордун соодасын жүргүзүп, ошолордун Кыргызстанда ошолордун базары кылып, биз ошолордун соодасын жүргүзүп, арабасын тартыш үчүн ошондо балким болуп атабы деген ой кетет да. Эмнеге силер эл үчүн күйбөйсүңөр? Эмнеге силер элге условия түзбөйсүңөр? Ошол эле коопсуздукту сакташ үчүн биринчи условия керек. Жана ошол жаатта жүргөн кызматкерлер, силер МВД жакшылап өзүңөрдүн ишиңерди 5ке болбосо дагы 4+ аткарышыңар керек. Андан кийин айтышыңар керек. Андай болсо келгиле бир дагы ушул законду кабыл аласыңарбы? Пожалуйста, кабыл алгыла. Анда Кыргызстанда бир дагы госслужащий оңурлуу унаа минбесин. Бир дагы МВДнын сотрудниги оңурлуу унаа минбесин. Анда ошондой кылып алып келгиле, чтоб справедливо болсун анда. Элге бербейсиңерби? Силерден минбеген анда.